6 чакырылыштан бeri bir top көтөрүлүп жүргөн маселе 2019-жылы 1 километр бүткөн, жалпысынан 2 километр 300 чакырымдагы жол бүтүп, өзүңүздөргө белгилүү болгондой 20-жылы пандемия ковид болуп токтоп калган иш мына бүгүн аягына чыгып, жолдун ачылышы болгонуп турат. Ушул жерде жергиликтүү депутаттар, айыл өкмөттөр дагы тараптан жардамдарын беришип, мен bir топ бул маселени Жогорку Кеңештин палатасынан көтөрүп, мына бүгүн элдерибиз сүйүнүп турат. Себеби бул шакекче жолубуз жалпысынан 30 миңден ашуун элибиз жашайт. Ушул жол менен бизде мектеп интернатыбыз бар, анан жана ооруканабыз бар. Ушул жерге келип дарыланышып, ушул жерден келип биздин балдарыбыз окушат. Bundan keyin ошо Кызыл Туу айыл өкмөтүнө дагы 2 километр жол салынат. Андан сырткары Сузак районунда Карадария айыл өкмөтүндө 4 километр жол ал жерден башталат. Июль ичи Кудай буйруса алдагы жол дагы башталат. Чакан 1 километр жерлерибиз бар. Сузак районундагы Сузак айыл өкмөтүндө Арал деген жолдо мына ошол жерге дагы 1 километрден ашуун асфальт башталды, төшөлө башталды. Ушунун бардыгын Жогорку Кеңеште транспорт министрлиги менен биргеликте мен бардыгын көзөмөлдөп, өткөндө өзүңүздөр билесиздер, көчмө жыйында келип туруп баарын чечимге киргизип, өтө бир акыбалы начар жолдордун бардыгын киргизип кеткенбиз. Мына ошолордун бардыгы ишке ашып атат, Кудай буйруса. Жалпысынан бул маселе өкмөт тарабынан каржыланып атат. Bir 50 жылдан бери мен ушул жерде жашайм. Таш жол эле жүрүшкө мүмкүн болбой калды эле. Мына убактысы келип, мына ошо эми убакты жеткен экен, асфальт кылып отурат. Буга депутатыбыз Икрамов Тазабектин салымы чоң. Эми бу жерде айыл өкмөтүнүн дагы салымдары чоң. Мына Дептин салымы чоң. Ушулар баарды бирдикте ушул жолду бизге жакшылап бүтүрүп беришти. Биз аябай ыраазы болдук. Ыраазы болуп атабыз. Чаң жутпай, жакшы асфальт жолдо жүрүп калдык. Бул жолдо абалы, мурдагы акыбалын айтсам өтө кыйын эди. Биз ФАПка барышыбыз үчүн, больницага барышыбыз үчүн өтө кыйланат элек. Мына энди хамма жокто вакыт сааты бар экен. Аллага миң катла шүкүр. Мана Тазабек экебиз бизге жардам берип, шу асфальт болушуга сабап болду. Biz el namıdan, özümü namımdan Тазабек экеге чоң ыраазычылык билдирем. Bundan keyingi işlerге дагы ийгилик. Анан бул өтө чоң айылдын ичинде жайгашкан жол болчу. Канча жылдан бери ушул оңдолбой келет эле. Кудайга шүгүр, мамлекетке бюджетке ушу Тазабек депутатыбыз киргизиптир, айылды депутаттар чуркап жүрүшүп, мына мамлекеттик бюджеттен акча бөлүштүрүшүп, кандай болгондо бүт да жолчу. Өтө ыраазычылык билдиребиз.